Салам достор. Вирджиния штатынан Кыргызстанга чоң салам. Бүгүн оюндун жыйынтыгын чыгарганга убакыт келди. 2-3 күн мурун оюн ойнотконбуз, ошонун жыйынтыгын бүгүн чыгарабыз. Ошо жыйынтыкты чыгарардын астында мен сиздерге бир видео даярдап койдум, абдан кызык видео. Бул видео монтаж жок жасалды да. Монтаж жок жасалды. 17 мүнөттүк видеода. Мен деген Вирджиния штатына келатып, дүйнөдөгү экинчи орунда турган Атлантический океандын жанынан өттүм да. Атлантическийдин океандын үстүнө американецтердин өнүккөнүн көрөбүз. 30 километр көпүрө салып коюптур да. Ал көпүрөнүн ортосунда 2 туннель бар экен да, океандын ичи менен өтүп өткөнсүң. 30 километр океандын үстүнө көпүрө салыш бул оңой нерсе эмес го деп ойлойм. Эгер ушул көпүрөнү көтөрүп барып туруп, ысык көлгө северный беректен южный берекке коюп койгондо, ысык көлдүн ортосунда көпүрө болуп калмак экен да. Эми азыр салынбаса дагы кийинчерээк биздин неберелер, чөбөрөлөр ушундай көпүрө салат болуш керек деп ойлойм да. Чолпон атадан южный беректи көздөй салса, жол эмне деген жол кыскарат. Туристтердин келиши көбөйөт. Бир 17 мүнөт убактыңарды бөлүп, ушул видеону музыкасы менен 4-5 музыка болуп кетти да. 4-5 музыкасы менен толук көрүп коюңарды суранам. Анткени бул абдан кызык экен да. Турмушубуздун 17 мүнөттүн видео көргөнгө коротобуз, бирок абдан кызык информация болот да. Анан ошол видеону көрүп бүткөндөн кийин 3 күн мурун ойлотулган оюндун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз достор. Абдан кызык видео болот. Мен дагы ошо 30 километр көпүрөнү 17 мүнөттө өттүм. Жаман таң калдым да. Мурда өтүп жүргөнмүн, 4-5 жолу өткөм, бирок сиздер үчүн бул жаңылык болот да. Видеону аягына чейин көрөбүз. Каналга жазылабыз, коңгуроону басабыз. Анан комментарийга өзүңөрдүн оюңарды бөлүшкөндү унутпаңыздар.
кетким келбей турам көгөрүп. Ыйлай калдың сен дагы, ыйлай калдым мен дагы. Буйрубаса айла жок экен, ичте калды сүйүү арманым, ичте калды сүйүү арманым. Нарай, 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 нарай. Nanay 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 nanay. Boy 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 boy. Boy 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 boy.
яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. В конце тоннеля яркий свет, и я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом.
жолуккан көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолук. Достор, мен шашпай отуруп анализ кылып чыктым. Oyun кандай өттү деген боюнчачы. Мага көптөрү суроо берип калат да. Green карта деген эмне, green картаны кандай ойнойт деп. Мына ушундай ойнойт green картанычы. Силер green картага катышып атпайсыңар, мына оюнга катыштыңар. Силер утасыңарбы? Билбейсиңер. Силер могу оюнда утасыңарбы? Билбейсиңер. Анан бүгүнкү оюнга 72 киши катышты да. А бирок аз эле киши утту. Мен мындай результатты күткөн эмесмин. Бир чети өзүмөн да ката кетип калыптыр. Мен жана карточканы көрсөткөндө штрих кодду жаппай калыптырмын да. Мага бир иним айтты. Оюнду кичине туура эмес кылып койдуңар, анткени штрих кодду ачып койдуңар. Кээ бирөө ошо штрих код менен билип алышат депчи. Оюнду ушу видео чыкканда жабылды деп санайбыз. Азыр мен сиздерге анализди көрсөтүп берем. Бул жакта биринчи, экинчи оюнга катышкандагы биздин мекендештер бар да, бирок алар утпай калышты да. Ошо green картага кээ бир биздин жарандар 10 жыл катышат, 13 жолу утат. Кээ бирөө биринчи жолу катышып, биринчи жолу утат. Ошо сыяктуу бул дагы green карта болуп атат да. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем да. Мына мен анализ кылып чыктым. Мен каткан картанын номери астыңкы 4 цифра 77-77 болчу да. Анан биздин каналда катталуучулардын саны мына моякта көрсөтүлүп турат 514. Ушул видеону 344 мекендешибиз көрдү. Оюнга 73 эле мекендешибиз катышты да. Ошонун ичинен 77-77 дегенди 7 жараныбыз тапты. 7 утуучу болду. Мен мындайды күткөн эмесмин. Мен 3 эле приз ойнотом деп ойлогом да. Анан список мындай болду да. Башынан баштаганда бул эң акыркылар да, акыркылар. Оюнга эң акыркы катышкан мен тескери жагынан баштап алдым да.
Амина Рыскелдиева дейт. Эң акыркы 35-40 деп номерин жиберди да. Мякта Думукеновтар, Чика Думукенова, Чинара Думукенова, Айтунук Думукенов, мякта дагы Марат Думукенов болуп, Думукеновтар семьясы менен абдан катуу катышышты да. Мына мякка кара точка коюп койдум. Мякта Айтунук Думукенова биздин өткөн биринчи оюндун чемпиону болуп $100 утуп алган да. $100 утуп алган. Анан өзүңүздөр көрсөңүздөр болот мына списокты. Жакындан шашпай көрсөтөйүн мына списокты. Бул биринчи баракта. Биринчи баракта мына Бишкек Сити деп отметка кылып койгом. Дайыма видеолорду көрөт, комментарийлерин постоянно жакшы комментарийлер жазып турат. Бишкек Сити салам. Мякта Уларбек Кыргызбаев дагы жылдыз коюп койгом. Уларбек Кыргызбаев дагы биздин постоянный эмени көрөт, видеону көрүп, Уларбек салам, комментариян постоянно жазат. Мякта ветеран дагы постоянно видеолорду көрүп, комментарий жазат. Ветеранга салам. Улан Арыкбаев, Улан салам алейкум. Ошондой биринчи барак. Мына 77 киши утту. Калган анализдердин баарын айттык. Мына мо грин картага катышкан кишилер да. Ошонун ичинен 7 киши грин карта утуп алды деп эсептесек болот да. Мына быйыл 7 киши, 7 жараныбыз Америкага келет, Кудай буйрса. Кыргызстанга 2000 грин карта бербедиби өткөн оюндачы. Анан ошол жактан уткан кишилерибиз эми эмки жылы келишет, Кудай буйрса. Анан жеңүүчүбүз, биринчи баракта жеңүүчүбүз Бектурсун Калдарбаев. Мына Бектурсун Калдарбаев 77 деп тапты. Азыр мен мо карточканы алып салайын. Мякта экинчи баракты көрсөтүп атам. Экинчи баракта Мякта Нур Мухаммеддин номери көрүнбөй атат да. Ошону жакшылап көрсөтүп коеюн. Мына 70-79 экен. Нур Мухаммед. Али деп анан окуй албай калдым калганынчы. Экинчи баракта мына жеңүүчүбүз Happy Family дейт. 77 деп тапты. Экинчи. Үчүнчү жеңүүчүбүз Маркеллус 77. Аида Курумшиева биздин экинчи оюнда дагы призовист утуп алган. Саламат жеңүүчү 77 деп тапты да. Дагы бул жактан Авон Иванга салам айтам. Постоянно видеолорумду көрүп, комментарий жазып турат. Авон салам. Раатбек Осоров 77 жеңүүчү тапты. Айзада Уметалиева 77 жеңүүчү болуп номерибизди тапты. Так, эми үчүнчү баракты көрөлү. Үчүнчү баракта жеңүүчүлөрүбүз жок экен. Бирок списокты көрсөңөр болот. Гүлзирек Ибраева деген катталуучубуз мага комментарий жазган. Мен эгер ушул оюнга катышып акча жеңип алсам, акчаны өзүм албайм. Муктаж болгон кишилерге берем деп жазганда. Мен да ичимен ойлоп койгом, Гүлзира утса экен деп. Ошо Гүлзира быйыл грин картага катышып утпай калдыңыз. Эмки жыл катышсаңыз сөзсүз утасыз деп эметип коеюн, колдоп коеюн. Анан мякта Улан Арыкбаев. Улан, салам алейкум. Комментарий жазыптыр. Американецтер көрбөгөн жерде жүрөсүң депчи. Азыр бул жөндө дагы бир эки сөз айтам. Анан Дамировага рахмат. Мен өзүм агам болот. Оюнга катышкан жок, бирок дайыма комментарий жазып мени колдоп турат да. Бардык катышуучуларга ыраазычылык билгизем. Каналга жазылып, колдоп, оюнга катышып,
Каналды кызык кылып атасыңар. Баарыңарга чоң рахмат. Анан Дамирова жазыптыр, аюну прогибке салып койбо деп. Мен да ошон үчүн аркы Токойго өткөн видеодо кирген жокмун да. Анткени Токойго кирсем, аю же карышкыр жолугуп калса, новостиге чыккым келген жок да. Кыргызстандык бир жигит келип Токойго кирип, аю менен карышкырды прогибке салып кетиптир, чаап кетиптир деп. Анан Уландын комментариясына эмне дейм? Улан туура айтат. Мен деген мына Америкада 6 жылдан бери тракта иштейм. 50 штат болсо 50 штаттын бүт баарына баргам, Американы полностью көрүп бүттүм да. Ар бир шаарына бардым, ар бир жолдорун билем. Азыр мен көзүмдү жумуп койсом, өзүм өскөн Каракол шаарында эле Американы билип калдым да. Кайсы жерде, кайсы шаар, кайсы штат, көчөлөрү кандай. Анан көп американецтер менен сүйлөшүп калам. Эми англис тилим начар болсо дагы, анча-мынча сүйлөшүп калсам, көбү айтат да, сен аябай бактылуу бала экенсиң, анткени ошо алыс жерден келип алып, биз көрбөгөн дейт. Көп кишилер айтат, мен ушул өзүмдүн штатыман чыккан жокмун дейт. 20-дагы, 30-дагы, 50-дөгү кишилер айтат, американецтер. Мен чыккан жокмун, ошо Америкадан эч жака чыккан жокмун, ито мен өзүмдүн штатыман чыккан жокмун. Сен болсо бактылуу бала экенсиң, ошо алыс жерден келип алып, биз көрбөгөн жерлердин баарын көрүп, өзүбүз американец болсок да көрбөгөн жерлерди бир кыргыз жигити келип алып бүт көрүп атат депчи. Мен да ошо каналды ачканым ошо Американы сиздерге алыс болсоңуздар дагы көрсөтүп коеюн деп ой менен ачтым да. Бул деле кичине анча-мынча түйшүк болуп калат экен да, бирок жакшылыктын түйшүгү да. Убактыңды алат экен. Мына азыр могу анализди чыгарыш үчүн эле канча 2 саат, 3 сааттан бери ар бир комментарияны окуп, ар бирин бир дагы каналга катталуучубуз жазганда жооп бербей койгон жокмун да. Постоянно жооп берем да. Ар бир катталуучу жазган комментарияга жооп берип, өзүмдүн ответимди айтып, анан каналга жазылып, кийинки видеолорду көрүп турсаңар, могу Америкада дагы бир 3 блогерибиз бар. Үчөө тең айымдар. Мен да арасына баягы мырза болуп кошулуп атам анча-мынча. Эми алар профессионалдар барычы. А мен болсом да көзүм эмне көрүнсө эле тартып, сиздерге баягы кызык болсун депчи. Өзүм журналист эмесмин да. Даярдык деген жок. Анан видеолорум кээ бир кишилерге кызык, кээ бир кишилерге кызык болбой калат. Анан колдон келишинче аракет кылып атам. Анан эмки видеодо, обязательно эмки видеодо ошол Америкадагы блогерша 3 кызыбыздын данныйларын берем. Анан Калифорнияда жашаган блогерша кызыбыз абдан сонун тартат видеолорду, информацияларды укмуш жакшы билет. Мен болсом да көргөнүмдү эле тартып, анча-мынча билгенимди айтып эметип атпаймбы? Мен да көп кызыкпай калдым да, башында келгенде көп кызыкчумун. Азыр грин карт алып алып, жаным тынчалып, көп нерселерди карабай калдым да. Ошол Калифорнияда жашаган биздин карындашыбыз өткөн жылы эме кылыптыр, канал ачыптыр, 2020-жылы 15 январь деп жүрдү эле. Анан сонун информацияларды берет экен. Каналын көрсөңүздөр, грин картага кандай катышыш керек, кандай нерселерди жасаш керек, грин карта уткандан кийин эмне документтерди толтуруш керек, кандай жумуштарда иштесе болот, Американын эмнеси жакшы, эмнеси жаман деп аябай сонун видеолор тартат экен. Эмки видеону көрсөңүздөр, мен ошол видеого сөпсүз ошол айымдар жөнүндө кичине информация жазам. Каналына жазылып, колдоп кыргыз карындаштарды. Каналын кичине көтөрмөлөп, бирибизге поддержка берип туралы. Ошондой достор, мына моякта Вирджинияда 5 этаж үй салыныптыр жапжаңы. Лизинг дейт, квартирага берилип атыптыр, мына телефон жазып коюптур. 200дөн ашык квартира бош экен да. Ошон үчүн Америкага ким Вирджинияга келип калса, мен жана картаны көрсөтпөдүмбү? Ошол жактан а может биздин жарандар туруп калат. Достор, азыр мен мону эметип алайын, бекитип алайын.
Достор, негизинен алганда ошол результат. Мына 514 болдук, Кудай буйруса. 1000 болобуз, 2000 болобуз, көбөйөбүз. Видеолорду көрүп туруңуздар. Мен кызык болот да, 514 катталуучу болсо, 300-400 эле киши көрүп тур, бирок оюнга 73 эле киши катышат. Эмнеге 514 киши тең катышып, баягы грин карта утайын деп жанталашпайт? Точно ошо грин карта болот да, мына көп кишилер ойнобойт. Постоянно ойногула, жыл сайын ойногула грин карталарды. Америкага бутуңар тийсе эле, аэропорттон түшүп тийсиңер, турмушуңар өзгөрөт. Кыргызстанда таап жаткан зарплатаны силер 100 эсе, 150 эсе таап каласыңар да, көбүрөөк. Америкага келгиле, бутуңуздарга тургула, туугандар, мекендештер. Биздин ошо чыгарып аткан видеолорубуз кызыктырып сиздерди. Америкага чакырыш. Кыргыз эли оңолсун деп атпайсызбы? Канчалык кыргыздар Америкада көп болсо, кыргыз элинин оңолушуна дагы чоң өбөлүгү болот да. Анткени мияктан көп чоң зарплата аласыңар, Кыргызстандан оңолосуңар, Кыргызстандан квартира аласыңар, мал аласыңар, машина аласыңар, туугандарга жардам бересиңер. Ошон үчүн Америкага жыл сайын грин карта ойногула. 5 жыл ойногула, 10 жыл ойногула. Кудай буйруса, баары бир жаштын тилегин берет, бир күнү келесиңер. Анан мен деген кичине бир вопрос, башым кичине ооруп турат да азырчы. Башым кичине ооруп турат. Кантип призди бөлүштүрүш керек деп. Мен азыр могу уткан кишилерден суранып кетем. Мага деген ушул видеонун астына өзүңөрдүн WhatsApp номериңерди калтырыңыздар. Мен сиздер менен байланыша берейин, MoneyGram аркылуу акча салганга даярданып. Мияктан Бектурсун Калдарбаевди куттуктайбыз. Happy Family'ni куттуктайбыз. Маркелусту куттуктайбыз. Саламатты куттуктайбыз. Раатбек Осоровду куттуктайбыз. Айзада Уметалиеваны куттуктайбыз. Ушу биздин 6 жеңүүчү ушул видеонун астына комментарий жазып, өзүңөрдүн WhatsApp номериңерди калтырып коюңуздарды суранам. Кичине тилим дагы эме этип атат да. Мен жазганда дагы эме болот го, мен дагы мияктан постоянно англисче жазып атып, жүк алганда, жүк бергенде, ар кандай жерлерде кыргызча жазайын десем колум укпай атат да. Көрсө ушундай болот экен, мен мурда башка кишилерди ушундай болот десе таң калчумун да. Кыргызча жасайын десем, англисче баягы ката кетирип ошентип атам да. Анан баягы кээ бир кыргызчаны жазайын десем, кандай жазылат эле деп унта баштайт экенсиң да. Мияктан 8 жылдан 9 жылга кетти. Акырындан бүт баары акырындан унутулат экен. Ошон үчүн кыргызча көбүрөөк окуп, көбүрөөк жазып туруш керек экен да. Анан миякта азырынча бир айым экен да, жеңүүчүлөрдөн. Айзада Уметалиева деп. Калгандары Раатбек Осоров бул мырза, Маркелус мырза, Бектурсун Калдарбаев мырза, анан мага 2 киши эме болуп атат да. Happy Family мырзабы же айымбы суроо болуп атат. Анан дагы ким суроо болуп атат? Саламат суроо болуп атат да магачы, бул айымбы же мырзабы депчи. Анан мен деген бул оюнга призди деген $150 койгом да. Анан жеңүүчүлөр 3 эле болот го, $50 бөлүп берейин деп ойлогом да. Азыр мындай санасам 2 эсе өсүп кетти да, 3 эмес 6 киши болуп калды. Мен макул, мен деген приздин ставкасын кичине көтөрөйүн, $150 эмес $200 кылайын. $200ды 6 кишиге бөлүштүрүш керек, бирок мен ойлоп атам да, муякта Айзада Уметалиева айым экен. Муяктан Happy Family мырза болуп калса, саламат мырза болуп калсаң да, могу Айзада Уметалиевага айткандай эле $50 жиберели да, калган 5-өнө $150 бөлүп берели. Же болбосо могу Happy Family да түшүнүксүз болуп атат да, мырзабы же айымбы. Жеңүүчүлөр менен азыр эметип турайын, байланышып турайын, номерлерин алып турайын, MoneyGram менен акча жибергенге даярданып. Анан калганыңыздар дагы оюңуздарды жазсаңыздар ушул видеонун астына. Кандай кылсам? Макул, $150 эмес $200 кылдым бул оюндун эмесинчи, призин. Бирок ошо 6 кишиге кандай бөлүштүрөм? Же айымдарга кичине көбүрөөк берип, мырзаларга азыраак беребизби? Же болбосо кандай ишилет? Мен башымда катып атат, жумуш көп болуп атат да. Азыр мен сиздерге картадан көрсөтөм.
жүк уже берген менин диспетчеримчи. Азыр мияктан жүк алып алып Колорадо деген штатка кетем. Убактым жок болуп атат да. Мен азыр жүк алышым керек болчу. Миякта 2-3 сааттан бери анализ жасап отурам да. Кудай берсе баары жакшы болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки видеого жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Анан комментарий жазып, ошо призди кандай бөлүштүрүшүм керек, мага да кичине акыл айтып койсоңуздар жакшы болот эле да. Бир колдун манжасындай болуп, баарыбыз бириксек, сонун идея болот да. Күн ысып атат, аябай тердеп атам. Мейлиңиздер, жолугушканга чейин. Жарқырап күліп тұрған жайнаған көздөр менен жолықсақ қандай жақшы.